Саламатсыздар, урматтуу радио коңгучулар. Кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосунда күндүн тартибинде программасы. Жогорку Кеңеш караган бүгүнкү маселелердин ичинде жөлөк пулдарга тиешелүү болгон бир канча депутаттар тобу тарабынан сунушталган мыйзам долбоору бар. Бул багытта Жогорку Кеңеш депутаты аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси Камиля Талиева студияда. Камиля Абдыразаковна, студияга кош келдиңиз. Бир канча этаптардан өтүп отуруп, акыры 3-чү окууда кабыл алынды окшойт, бул мыйзам долбоору. Маанисин айтып берсеңиз. Албетте бул мыйзам үстүндө ушу жаңы депутат болуп келгенден бери 22-жылдан бери иштеп келем. Бул мыйзам долбоору бул жөнөкөй мыйзам эмес, себеби бул мыйзамда абдан чоң мындай илимий, аналитикалык билимди талап кылган мыйзам. Эмне үчүн мен далилдеп берейин. Биринчиден, ошол элдин саны, анын ичинде бул элдин саны дегеним бул эми демографиялык элдин санынын өсүүсү боюнча илим, ошол демографиялык көрсөткүч боюнча статистикалык бир топ жылдык биз маалыматтарды топтодук, аны анализ кылдык. Бир 5-6 айыбыз ошого кетти. Анан эмне үчүн элдин санынын өсүүсү ушунчалык жай болуп атат деген бир топ критерийлерди карадык. Ошол жерде элдин санынын өсүүдө бир топ мындай элдин санынын өсүүсүнө терс таасирин тийгизүүчү факторлор чыкты. Эми бул албетте бул абдан изилдейсиң. Анан ошол бул мыйзам жөнөкөй эмес дегеним бул демографиялык элдин санын өстүрүүчү мыйзам. Бул жөнөкөй эле пособие эмес, жанагы жөлөк пул сыяктуу эле баягы азсыз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү пособиянын бир түрү эмес бул. Ошону так билишибиз керек. Бул элди экиге бөлбөйт, турган. Элди эч кандай экиге бөлбөйт, жана бай анан кедей деп бөлүүчү мыйзам эмес. Бул элдин санынын өсүүсүнө мотивация берүүчү дейм мен мына. Мотивация берүүчү, кызыктыруучу, мындай шыктандыруучу, мына жалпы эл түшүнө турган тилде айтайын. Ошол мыйзам анан өзгөчөлүгү ошол болуп атат да. Ушуну биз эки бөлүп карашыбыз керек. Кандай адамдар алат бул мыйзамды деп эле көп сурайт да менден. Анан мен айтам, элди бөлбөйт бул бай кедейге. Бала төрөлдүбү, төрөлгөндөн 3 жыл бою, ошондо 1 жаш, 2 жаш, 3 жаш, 3 жашка толуп 4 жашка өткөндө токтой турган бул. Мындайча айтканда, мамлекет 3 жыл бою балага мамлекеттик камылга, бул мамлекеттик бир шыктандыруучу, камылга берүүчү бул пособие да. Суммасын аныктап атасыздарбы? Бул эми жанагы үй бүлөсүндө жанагы шарты мындай экен, маянасы мындай экен, бул албайт деп жана бир топ көрсөткүчтөр менен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берүүчү, көмөк көрсөтүүчү мыйзамдан абсолюттук түрдө айырмасы бар да. Бул бала төрөлдүбү, бай кедей дебей туруп, болгондо да 1-2 балага берилбейт. Бул мыйзам кабылданды 3-чү баладан баштап да. Ошондо 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, канчанчы 15-ти төрөсө 15ке чейин ала берет баланы. Ошол 3 бала, 3-чү ар бир бала башына. 3-чү баладан башталат. Ошон үчүн биз алтын бала программасы деп өкмөткө дагы сунуш кылып атабыз. Буну ошону түшүндүрөлү депчи. Анан бул эми 26-жылдан башталат. 26-жыл 1-январдан баштап. Себеби биз өкмөт менен дагы анан жумушчу топ ошол былтыркы жылдан бери жумушчу топ бир канча жолу биз отурумга чогулдук. Анан ошол жерде биринчисинде биз 15 миллиард деп биз анда 1-чи баладан баштап деп белги бергенмин да мен. Анан өкмөттүн эми баягы казанда болсо чөмүчкө чыгат деп мына бүгүн президентибиз да кече эле күнү ал киши да мына президент дагы айтпадыбы? Пенсияларды июльден баштап пенсия көтөрүлөт. 6 миңден кем болбойт деп, пособияларды анан врачтардын көп тармакка айлыктарды көтөрөм деп атпайбы? Ошон үчүн баягы мамлекеттин дагы мен эми өкмөттө иштеп кеткен киши катары айтайын, ошол мамлекетибиздин каржысын түшүнүү менен ошол 26-жылга макул деп ошого токтолдум мен. Анан бул жерде абдан 3-чү баладан эсептеп экинчи жолку жыйналганыбызда 5,5 миллиардка түштү. 5,5 миллиардка. Анан биз статистикалык маалыматтарды бүт тактап отуруп, азыр биздин мыйзам долбоорубуз ошол так даана Минфиндин өзүнүн өкүлдөрү да келип катышты. 2,5 миллиард. Биринчи жылы ошо 2,5 миллиард. 2,5 миллиарддан башталып 3 миллиардка чейинки аралыкта ошол пособияга акча каржы кетет экен.
Biz abdan ekinci okuda dagы biz birinci oku менен экинчи окуунун аралыгында дагы убакыт абдан көп кетти да. 2 айдан ашык убакыт кетти. Ошол biz анализ чыгарып, мунун баары далилденип, анан Акылбек Үсөнбековичке мен бир канча жолу кирдим бул мыйзам боюнча. Ал киши менен де эсептешип отуруп, Минфин менен бир канча жолу эсептешип отуруп, бул мыйзам төгөрөгүндө президентке да кирдим мен. Ошондой болуп атат деп, акыркы токтолгон тиги неме цифра 2,5 миллиард акча керек болот экен. Ошол 26-жыл 1-январдан баштап ишке кирсин мыйзам деп, анан экинчи окууда ошого макул болдук. Өкмөт менен бир пикирге, бир келишимге келдик да. Анан ошентип анан мына бүгүн 3-окуудан кабыл алынды. Мен жалпы депутаттык корпуска дагы биздин ошол кесиптештерге ыраазычылык билдиремин. Кудай буйрса, бул биздин элдин санынын өсүшүнө, демографиялык көрсөткүчүнүн өсүшүнө бир мындай камылга, шыктандыруучу мыйзам болот деп мындай абдан үмүтүм зор. Ошол эле учурда мисалы жана сиз айтып кеткендей аз камсыз болгон үй бүлөлөр ошондо 2 жолу жөлөк пул алып калышабы ошондо? Бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн бул мыйзамга, бул биздин мыйзамдын аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнүн пособиясына эч кандай таасири жок. Жок, мурда пособия алып келгендер, анан 2 жыл. 3-чү баласы болду, ал ала берет. Себеби ал пособияга такыр таасир этпейт деп атпаймынбы? Биздики мунун саясаты башка. Бул шыктандыруучу. 3-чү бала болдубу, 3-чү бала төрөлдүбү, ошол бул элдин баягы элдин саны өссүн деп биз президенттин саясаты дагы ошол мына Кыргыз мамлекети эми союз тарагандан кийин мына 90-жылдан кийинки 4,5 миллион болсок, бүгүнкү күнү эми өтө жай өсүү да бул. 7 миллионге кошуна мамлекеттерибизди карагыла, 90-жылдан кийинки көрсөткүчтө азыр 3 эсе өсүп кетти элдин саны. Бизде өсүү 2 эсеге да өзө элекпиз да. Ошон үчүн бул абдан биз өзү Кыргыз мамлекетинде элдин саны, кыргыз улуту саны өтө эле аз. Мына бүгүнкү күнү ошо 1 миллиондон ашууну сыртта жүрөт. Миграция менен туурабы, эми ар кандай шартта. Элдин санын өсүүгө мамлекет конституция баш мыйзамда да жазылып турат да. Жашоо минимум деңгээлине жетиш керек, пособиялардын саны деп турат да. Ошон үчүн бул биздин мыйзам жана аз камсыз үй бүлөлөргө алуучу жөлөк пулга таптакыр тиешеси таасир этпейт. Алчулар ала берет, ал өзүнчө ал өзүнчө кеткен категория. Сиз буга чейинки ушул студияда келип баатыр энелер боюнча айткан маегиңизде көптөгөн суроолор түшүп атат. Ошолордун айрымдарына дагы кайрыла кетсек, бул жерде суроо бергендер мисалы 8 балага чейин алгандарыбыз бар. 8 балалуу энебиз бар, бирок эч кандай наам алган эмес деп жазып аткан угармандарыбыз дагы болду. Буларды ким документтерин топтош керек, кандай шарттары бар? Туура. Бул мындай эми эл ичинде жүрүп атпайсыз. Мына мен кече эле өзүм дал электен биз байбанбай элге барып туруп атабыз. Себеби элдин ичинде жүрүп ошондой ар кандай көйгөйлөрдү угасың да. Чынында 8 баласы бар, 9 баласы бар, 7 баласы бар. Энелер ошол баягы баатыр эне статусун албай калгандар арбында бар да, бар. Дайыма бизге ошондой каттар да мен былтыркы жылы парламентте да 1-2 курдай көтөрдүм окшойт эле. Ушундай эмне үчүн макамын бербей атасыңар? Милдеттүү түрдө жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр 7 балалуу болдубу, өздөрү чуркап, өздөрү алып бериш керек. Бул айыл өкмөт менен акимдин, жергиликтүү бийликтин түздөн-түз милдети мыйзамды аткарбагандык болуп калат да. Мына азыр эми сиз кайрылуу болду деп атасыз, 8 баласы бар эне статусу жок деп атасыңар. Бул түздөн-түз жергиликтүү бийлик күнөөлүү буга. Жергиликтүү бийлик милдеттүү үйүнө чейин барып, айыл өкмөттө тиги социалдык кызматкерлер бар да. Мына бүгүнкү күнү социалдык кызматкерлер 500дөн ашуун социалдык кызматкерлер штат ачылып атпайбы кайрадан. Бул абдан жакшы. Социалдык кызматкерлер жерлерде саны аз, мыйзам боюнча туура келбейт деп канча биз сын пикир айтып жүрөбүз парламентте. Мыйзам боюнча, мыйзамда жазылган мындай критерийлер аткарылбай атат деп. Бүгүн мына 555 тиги штат кайра ачылды. Бул абдан жакшы. Президентке ыраазычылык билдирем мен. Мына мыйзам аткарылып, мына соцработниктер деп коебуз го, социалдык кызматкерлер. Ушулар жерлерде, айылдарда ушундай баатыр энелерди тизмегин алып, алардын түздөн-түз документтерин даярдоо милдеттүү, алар документтерин даярдап, анан тийиштүү органдар аркылуу өтүп отуруп, анан тиги макамын алыш керек, статусун алып, өздөрүнүн эң мыйзамдуу статусуна ээ болушу бул жергиликтүү бийликтин түздөн-түз милдети, берүү статусту. Дагы бир мен бул баатыр энелердин баарына башым ийип тазим кылам.
бир этек баланы багып, чоңойтуп, эрежеге жеткирип, тарбиялап, коомго кошуу бул не деген энедеги зор түйшүк, зор мындай озуйпа. Ошон үчүн бул баатыр энелерге мамлекет камкордукка алып, мына мен өзүм ошол жана Токтом долбоорунун баатыр энелердин 1000 сом болгону бизде ошо сыйакы иретинде, аны пособие эмес ал сыйакы. Сыйакыны 5000 көтөргүлө деп мына мен быйылкы 24-жылкы бюджеттин мыйзамы кабыл алынып атканда ошо мыйзамга дагы тиги милдеттендирип киргизгиле деп. Анан Токтом менен өзүнчө алып чыгып парламентте биз Токтомду кабыл алдык. Шартыңарга жараша биз ошол баатыр энелерге тиги сыйакынын санын 5000 сомго чейин көтөргүлө дегенбиз да. Азыр эми өкмөт карап атат, бул эми мыйзам аткарылыш керек. Бизде убакыт чектелүү болгондуктан бир аз суроолорго көбүрөөк орун бере албай атабыз. Мүмкүн болсо ушул каналдагы келип түшкөн суроолорго дагы көз жүгүртүп чыгарсыз. Сизге кайсыл бир идеялар жаралып калышы мүмкүнбү дегендей. Ошолордун бирөөсү жазып атат, эгерде сиз жанагындай балдарга 3-чү баладан тартып пособие берилсин деп милдеттендириле турган болсо, анда баатыр эне же эне даңкы деген наамдарды биз 7 баланы күтүп отурбай 5 баладан өйдө берсек кантет деген суроо жазды. Мага да бир канча ушул баатыр энелердин былтыртан бери көтөрүп келем го. Абдан мен жеке өзүмдүн куржунума дагы абдан суроолор көп келет да. Эжеке ушул 5 баладан өйдө кылсак, 5 баланы төрөп чоңойтуш абдан бул дагы түйшүк. 5 баладан баштап берсе деп. Эми мунун баары келип туруп, бул баары каржыга, эми азыр эми сыякысын көтөргүлө деп атабыз, баары каржыга байланыштуу болот да. Анан эне даңкы деп жанагы 6 балалууларга берип атпайбы? Бул мындай моралдык колдоо болуп атат да. Биз эми ушудан сырткары албетте менде деле ошол жакшы идеялар, ойлор бар. Бир мындай жок дегенде макул сыякы бербесин 5 баладан өйдөгө. Жанагы коммуналдык төлөмдөрдөн, жеңилдиктер болсо, электр энергиясынан, анан налогдон, жер төлөмдөрүнөн бир канчадыр процентте ушуларга мындай көмөк бул да чоң көмөк болот. Айыл жериндеги эл үчүн, региондогу эл үчүн ушул тиги налогдордон ошо 50%, 60% мындай жеңилдиктер болсо деген сунуштарды киргизсем деп ойлонуп жүрөм. Мен мунун баарын эсептеп чыгыш керек. Бул дагы эми чоң мындай убакытты талап кылат. Мен сунуштарын колдойт элем. Бирок каршы жагын дагы карап чыгыш керек. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, бул жака келип түшкөн комментарийлерде бир топ суроолор болуп атат, бирок өзүңүздөрдүн так даректи көрсөтпөй аткандыгыңыздар маселе жаратууда. Эгерде реалдуу түрдө жардам алууну кааласаңыздар, анда телефон калтырып, же болбосо аты жөнүңүздөрдү айыл даректерин дагы калтырып койсоңуздар туура болмок. Бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңеш депутаты Камиля Талиева болду. Негизи бүгүнкү жыйын жүрүшүндө каралган маселе бул жөлөк балдарга тиешелүү болгон мыйзам долбоору 3 окуудан колдоо тапкандыгы. Саламатта болуңуздар.